Арадан бир жума өттү. Бул жумада өзүнүн жаңылык окуялары менен элдин эсинде калды. Кыргызстанга Кытай, Россия, Индия лидерлеринин келүүсү күтүлүүдө. Конокторду тосуп алууга даярдыктар. Иш-чаралардын тизмеси өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков апта башында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен талкууга алды. Дүйнөдөгү ири держава лидери Владимир Путиндин Кыргызстанга жасай турган иш сапары март айында белгиленүүдө. 10 жылдан бери аракет жасап, бирок ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоору 12 февралда Бишкек шаарынын көчөлөрүндө иштей баштады. Чыгымга учурагысы келбеген айдоочулар бир катарга тизилип, борбордун көчөлөрүндөгү унаа кыймылы жарым-жартылай болсо да тартипке келе түштү. Бирок адам баласынан амал качып кутулбайт. Себеби айыппулдан качуунун оңой жолун издегендер унаанын номурларына ылай чаптап, пленка чаптап, айыппулдан качууга аракет кылды. Бирок номурду көрүү функциясы так иштелип чыккан коопсуз шаар системасы мындай унааларды көз жаздымда калтырбай тургандыгы бат эле билинип калды. Бул аптанын дагы бир орчунду болбосо да, коомчулукта талкуу жараткан Аравандын алыскы күндөлүк айылындагы мектептин ажытканасы болду. Социалдык тармакта сүрөтү чыгаары менен Араван районунун акими күндөлүк айылына барып, бир түндө башка ажаткана куруп берүүгө үлгүрдү. Билим берүү тармагында улуттуу көңүл буруу керектиги мамлекеттин чоң жыйынында такай айтылып келет. Ушул аптада прокуратура 33 миллион китептерди туура эмес басып чыккандыгын боюнча иш козгоду. Бул келтирилген кемчилдиктер үчүн билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева дагы өкмөттүн отурумунда орун басар экөө сөгүш алды. Баарынан өкүнүчтүүсү Каракол шаарында 11-класстын балдары өз классташын баласын ур тепкиге алып өлтүрүп, анын жансыз денесин мал базардын жанына таштап кетти. Бул апта программасы. Студияда Адыл Акжол уулу, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Биз бүгүн берүүбүздүн башында өлкөдөгү, аныгыраагы Ош облусунун аймагындагы билим берүү чөйрөсүндөгү абал, кемчилдиктер, мектептеги абал, шарты туурасында сөз кылууна туура көрдүк. Бүгүн бизде конокто Ош билим берүү институтунун башкы директору Гүлмира Турдубаева болмокчу. Эже, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мына 2019 жылды мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөнү аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялады. Мунун алкагында, санариптештирүү жылынын алкагында бардык аймакта иштер жүрүүдө. Ал арада коопсуз мектеп долбоору да ишке ашып, иштеп жатат. Деги эле ушул район аймагында ушул багытта кандай жумуштар аткарылып атат? Же болсо жаңы пландар барбы? Жаңы иш пландар? Саламатчылык, Адыл мырза, жалпы урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Чындыгында быйылкы жылды президентибиз региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялады. Ушул жылдын алкагында жалпы билим берүү тармагында республикада ар түрдүү багыттагы реформалар жүргүзүлүүдө. Ошол реформалардын багыттары биздин дагы Ош облусунда бүгүнкү күндө 534 мектеп иштеп жатат. Ушул 534 мектепте өкмөтүбүз белгилегендей интернет менен байланыштыруу 100%га жетет деп айтылган. Бүгүнкү күндө биздин дагы ушул билим берүү уюмдарында 80%дан ашык интернет менен ылдамдатылган интернет менен байланыш жүргүзүлдү. Ошондой эле заманбап электрондук доскалар коюлду. Бул электрондук доскада кадимкидей стандарттык интерактивдүү методдор менен өтүлгөн сабактарды көрүп, бүгүнкү күндө бардык ушул окуу тарбия процессинде окуучулар интернет байланышынан пайдаланып, ошондой эле электрондук доскадан пайдаланышып жатышат. Мына ошол сиздин сурооңуздан кийин ой пайда болду. Ошол мектептерде ошол интернетти, анан кийин доскалардан сырткары ошол Жетиген мектебинде мисалга ала турган болсок, Жетиген мектеп лицейинде ошол коопсуз мектеп долбоору түзүлүп жатат. Ал жерде мектептин ичи сыртында бардыгы видео байкоолор орнотулган. Андан ошол ата-энелер өз балдары кандай билим алып жаткандыгы туурасында кабардар болуп, сабакка катышып отурса дагы болот экен. Сабакка кирбей, бирок башка бөлмөдөн камераларда байкапчы. Бул долбоорду атайын мугалимдер сунуштап, ата-энелер колдоого алып, каржылап бериптир. Деги эле биз мамлекет бизге качан жардам берет деп күтүп отурбай, ушул башка булактарды карасак болобу ушул багытта? Туура. Республика боюнча ушул биоэкологиялык кыймыл тарабынан
коопсуз мектеп долбоору бүгүнкү күндө ишке ашып жатат. Ошол долбоор боюнча биздин дагы Кара Суу районундагы Парпиев атындагы орто мектеби бүгүнкү күндө ошол жетиген мектеби сыяктуу эле долбоорго кирген, видео көзөмөлдөр коюлган. Бир эле ушул долбоорду күтүп отурбастан башка демөөрчүлөрдүн эсебинен дагы бүгүнкү күндө ошо сан ариптештирүү жылына карата видео көзөмөлдөр билим берүү уюмдарында коюлуп, мектептерде, ошондой эле мектепке чейинки мекемелеринде коюлуп, ушул багытта дагы биздин билим берүү тармагы көп иштерди аткарып жатышат. Мына Арабан районунун Керметоо айыл аймагына караштуу Күндөлүк айылында ошо бир мектепте 12 бала билим алат. Ал жерде ошо 1 класстан 4 класска чейинки балдар билим алып, ошол бир класста отурушат экен. Болгону ал жерде 2 гана мугалим сабак өтөткөн, өзгөчө шарты катаал, эң оор абалдагы мектеп ошол жерде бар экен да. Мына ушундай мектептер район аймагында көп элеби? Албетте бар. Жана айтып өткөндөй 534 мектептин ичинен ушул типтеги мектептер бар. Бул союз мезгилинде айтылгандай карлик методу менен окутулган мектеп деп айтылат. Карликовый мектептер. Ушундай мектептер Арабандан сырткары Ноокат районунда бар. Будайлы, Карагой мектептери, ошондой эле Алай районунда бар, Тоошкан дагы бир мектеп, 2 мектеп бар. Ушул карлик системасы менен окутулган мектептер методдору менен бул ошол калктын аз болгондугуна байланыштуу, балдардын саны аз болот дагы. Аларды ошо 1 класстан 4 класска чейинки болгон балдарды чогултуп туруп, бир класс комплектования сыяктуу бир класска жайгаштырып, бирок ар биринин жаш өзгөчөлүгүнө жараша программа боюнча билим беришет. Эми ушул жерден карап көрсөңүз, ошол 1 класстан 4 класска чейин балдар ошол бир класста сабак өтүп атат, бир мугалимден. Анан аларга билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү кандай болот? Окуу куралдары кандай негизинен? Албетте, башка мектептер сыяктуу эле окуу куралдары менен камсыз болушат. Бизде мамлекеттик стандарт, предметтик стандарттар башталгыч класстарга стандарт боюнча жетишерлик окуу китептери чыккан. Айрыкча окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде окуу китептери 100% түзөт. Окуу китептери менен кадимки мектептер сыяктуу эле камсыз болушат. Жеткиликтүүлүк боюнча мугалимдер ошолорго жекече баягы 45 мүнөттүн ичинде жекече жетишкенге аракет кылышат. Мына өлкөдөгү жалпы баштапкы атайын жана орто жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алуу учурунда талкууга алды. Мында президент китептерди иштеп чыгууда сапатсыз, белгиленген стандарттан чыкпоого чакырган эле. Көп өтпөй бул маселени башкы прокуратура карап, сапатсыз колдонууга мүмкүн болбой калган китептерди аныктап туруп, ошол билим берүү жана илим министри үстүнөн кылмыш ишин козгоду жана ошондой эле башка кызматтар дагы бар. Ошондой сапатсыз делген окуу куралдары ошол Ош облусунун аймагына дагы келгендигин туурасында маалыматыңыз барбы? Сапатсыз китептер келген жок. Жана айтып өткөндөй, мамлекеттик стандарт боюнча 1-4 класстар сапаттуу китеп менен камсыз болгон. Ошондой эле 5-6 класстар дагы ошо стандарт боюнча китеп чыгарылып атат. Азыр бүгүнкү күндө 13-14 предмет болсо, бизде 6-7 предметтен жаңы китептер келди. Мына Кыргызстанда акыркы 5 жылда 282 жаңы мектеп курулуп, пайдаланууга берилди деп билим берүү жана илим министрлиги маалымат бере кетти. Деги эле Ош облусунун аймагында мектепке муктаждык маселеси барбы? Албетте, мектепке муктаждык маселеси бар, бирок мурдагы жылдарга караганда бир топ аз деп айтсам болот. Мезгилинде 93 жаңы мектептин курулушу башталган эле. Бүгүнкү күндө анын 73-ü жүрүп жатат. 27 билим берүү мекемелери 2018 жылда региондорду өнүктүрүү жылына карата тапшырылды. 58 мектеп авариялык абалда, Авариялык абалда МЧСтин чечимдери чыккан. Ушул коррупцияга каршы күрөштө өндүрүлгөн каражатка ушул мектеп курулат деп президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада айтып өттү. Чындыгында эле мектепке муктаждык ушул Кыргызстанда, айрыкча Ош облусунда бул өтө муктаждык көп турбайбы? Ош облусунда муктаждык 58 мектеп деп атап кеттим жана. Ушул 58 мектеп боюнча бардыгынын тизмесин алып бүгүнкү күндө өкмөткө берилип, ошол жаңы имарат курууга аракеттер жүрүп жатат өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө.
өзгөчө кооптуу делген ошол мектептер кайсыл? Өзгөчө кооптуу деген кайсыл райондордо жайгашкан? райондор буга чейин палаткада жайгашкан мектептер бар эле. Мисалы Өзгөн районунда Зергер айылында, Аюу айылындагы мектеп, ал мектеп бүгүнкү күндө 5 бөлмө ижара тибинде квартираларга жайгаштырылган. Ошондой эле Ноокат районунда Өрнөк айылындагы Өрнөк мектеби жаңы имараты курулуп атат. Бирок бүгүнкү күндө тапшырууга бериле элек. Бирок алар дагы квартирада, үйлөрдө ижара тибинде окутуп жатышат. Ал эми Алай районундагы Төрөшев атындагы орто мектеби, алар дагы метод кабинеттерин палаткада болгон буга чейин. Бирок бүгүнкү күндө алар дагы үйлөрдү ижарага алуу менен кырдаалдан чыгып жатышат. Мына 2018 жылдын окуу жылынын башталышында эле ошол Ош шаарында информатика сабагынан ошол окуу колдонмо дептерлер окуучуларга атайын 50 сомдон 60 сомдон сатылып жаткан. Деги эле мындай окуу куралдар билим берүү жана илим министрлиги тарабынан мөөр басылбай эле жөн эле сатылып жаттыр да. Мындай окуу куралдар облус аймагында дагы зарылчылык болуп, облус аймагына дагы таркаган деген маалыматтар бар. Сиз ушул багытта маалыматыңыз барбы? Жана ошондой эле информатика окуу куралдары зарыл беле бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө ушу жаңы стандарт, предметтик стандарт боюнча чындыгында мына өлкөнүз айрыкча санариптештирүү жылында ушул информатика предметине айрыкча маани берип, 5-класстан информатика сабагы киргизилди бүгүнкү күндө. Муктаждык бар чындыгында, бирок жанагы Ош шаарындагыдай айрым бир жеке адамдардын бизге ошол методикалык колдонмолорду же бир окуу программасы боюнча китептерди таркаткандыгы жөнүндө бизде маалымат жок. Деги эле мен сурайын дегеним ушул мындай окуучулар үчүн атайын колдонмо дептерлер бүгүнкү күндө ошол министрликтен буйругу жок эле жөн эле өз алдынча сатылат да негизи мектептердечи? Бул боюнча министрликтен атайын бизге көрсөтмө берилген эмес. Мына кандайдыр бир план конспекти же журналдарды ушуларды реализация кылып мектептерге сөзсүз түрдө алышсын деп бул багытта андай бизге тапшырмалар берилген жок. Негизинен ошол окуу куралдарын пайдалануу боюнча, окуу куралдарын ошо окуучуларга берүү, сатуу боюнча министрликтен окуу куралдары бекер таркатылат. Жаңы стандарт боюнча келген гана окуу куралдары жана айтып өткөндөй ижара шартында 25 сомдон төлөнүп ар бир окуучуга. Анын да бир топ жеңилдиктери каралган. Демек келсе, ошол министрлик тараптан окуу куралдар келсе бекер келет, акчага келбейт. Бекер келет, акчага келбейт. Демек мындай нерсе жок турбайбы азыр? Жок, азыр бизде эч кандай андай мамлекет тарабынан китеп сатуу маселеси бизге бөгөт коюлган. Бөгөт коюлган. Бүгүнкү күндө негизинен китеп деп калдыңыз, ушул окуу куралдары толук жеткиликтүүбү? Көпчүлүгү ушул аймактарда айтышат, мисалы шаар жеринде эле айтышат, ушул окуу куралдары жетишсиз, же болбосо эскилиги жеткен депчи? Окуу куралдары албетте жетишсиз. Бүгүнкү күндө биздин дагы облуста 83,5% түзөт. Бүгүнкү күндө китеп менен камсыздоо. Айрыкча биздин облуста акыркы мезгилдерде жашыруун эмес, мына орус тилиндеги класстар айрыкча ачылып кетти. Жогорку башталгыч класстар боюнча орус тилине суроо талаптар көп болуп атат. Ошон үчүн 1-класстан 4-класска чейин орус тилинде балдарын орус тилинде окутулган мектептерге, класстарга берип жатышат. Окуу китептери жетишсиз деп атасыз, бирок ошол эле учурда мугалимдер жетиштүүбү? Көбүнчө тоолуу аймактарда, шарты катаал аймактарда көбүнчө англис тил, орус тил, анан математика да бир башка предметтер боюнча окуу ошол мугалимдердин жетишсиздиги байкалат экен да? Бул багытта дагы биздин облуста бүгүнкү күндө 55 гана адис жетишпейт деп бизге талапнама берилген. Жалпы республика аймагында, райондо ошо билим берүү тармагы бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Окуучулар республикалык олимпиадаларда өзүн кандай деңгээлде көргөзүп, кандай жыйынтыктар болуп жатат? Республикалык бул жыл сайын салтка айланган республикалык предметтик олимпиадада Ош облусу чындыгында көрсөткүчү төмөн болуп келүүдө. Мен көп жылдык тажрыйбама таянып айткым келет.
ушул башка аймактардан айырмаланып, биздин Ош облусунда ушу азыр мурун Себат түрк лицейлери, азыр Сапат лицейлери болуп калды. Ушул Сапат лицейлеринин бизде жоктугу бизди көп ушундай артка тартууда да, бул турмуш чындыгы. Чындыгында биздин алдыңкы мыкты окуучуларды Ош шаарындагы Сапат лицейлери тандап алышат дагы. Ушулардын көрсөткүчтөрү жогору болуп, биз ушул жагынан аксап жаткандыгыбыз анык. Иштеп жатабыз. Биздин дагы райондун аймактарында гимназиялар бар, лицейлер бар, инновациялык мектептер бар. Ошолор бүгүнкү күндө абдан даярданып жатышат. Атайын алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Саламатта калыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ош билим берүү институтунун директору Гүлмира Турдубаева болду. Президент Сооронбай Жээнбеков мектеп окуучулары үчүн басмакададан чыккан окуу китептеринин сапатынын төмөндүгүн сынга алып, китептерди басып чыгарууда улуттуу мамиле кылууну билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алып жатканда белгиледи. Ошондой эле президент китептерди иштеп чыгуу, басып чыгаруу, таратууда сапатын көзөмөлдөө, белгиленген стандартты сактоо, бюджеттик жана донорлук акча каражаттарын колдонуу алдын ала пландалып, ишке ашуусу керектигин эскертти. Жакында эле сапатсыз жана колдонууга мүмкүн болбогон окуу китептери боюнча Башкы прокуратура, Билим берүү министрлиги, Кыргыз билим берүү академиясы, Дүйнөлүк банктын жооптуу адамдарына карата кылмыш ишин козгогон. Китептердин басып чыгарууда Дүйнөлүк банк 16,5 миллион доллар өлчөмүндө насыя жана грант берген. Бир мектепте болгону 12 окуучу билим алат. Араван районунун Керметоо айыл өкмөтүнө караштуу Чогом орто мектебинин бөлүмү катары эсептелген күндөлүк мектебинде 4 класстын окуучулары бир канаасында билим алышат. Аталган мектеп 2 бөлүмдөн туруп, биринде балдарга чай берилсе, экинчисинде сабак өткөрүлөт. Учурда мектеп авариялык абалда. Элетели билим берүү уясына көңүл бурулбай жаткандыгына нааразы. Кече ушул эле мектептин кооптуу абалдагы ажатканасы интернет желесине жарыяланып, талкуу жараткан. Түнү менен райондун жетекчилиги балдарга жаңы даараткана куруп берүүгө үлгүргөн. Макбуба Асаева 20 жылдан бери бул мектепте эмгектенет. Жалгыз өзү 10 жылдан бери бардык окуу предметтеринен сабак берет. Учурда 2 мугалим болуп, анын иши жеңилдеди. Бир окуу каанасында 4 класстын окуучуларына сабак өтүшөт. Жалпы 12 окуучу бар. Окуу процесси өтө татаал. Биринчи эле келгенде биз биринчи класстан баштайбыз. Айрыкча математика сабагы жүрүп жатканда, кошуу амалдарын иштегенде бизге биринчи класстар экинчи класска айтып коет. Экинчи класстарга биринчи класс жардам берет. Бири-бирибизден жардамга барабыз да. Экинчи класста окуй албай калган, сал жетише албай калган балдарга биринчи класстын жакшы окуган окуучусун айттырсак, ал уяткарып тез кошуунун сумманы айтып коет да, анан наркы баланы дагы алдыга сүйрөйбүз да. Ошо математика сабагында балдар аябай кызыгышат, математика сабагын бардыгы жакшы окуйт. 1-2 бала бар начар, бирок жакшы. Математика сабагы өтө кызыктуу өтүшөт балдар. Чөгөм орто мектебинин күндөлүк бөлүмүндө бир гана ушул окуу бөлмөсү бар. Эң кызыгы бул жерде 1 класстан 4 класска чейинки окуучулар бир учурда сабак өтүшөт. Маселен, бул 2 окуучу 4 класстын окуучусу. Ал эми бул 4 окуучу болсо, 3 класстын окуучусу. Ал эми бул жакта турган биздин эң кичинекей окуучуларыбыз, булар 1 класстын окуучулары. Ал эми бул 4 окуучу болсо, 2 класстын окуучулары экен. Мына ушундай жагдайды көрүп, соң албетте Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы эсиңе келет экен. Чөгөм орто мектебине караштуу күндөлүк айылындагы мектеп 2 бөлмөдөн турат. Биринде билим алышса, экинчисинде окуучуларга чай берилет. Имараттын дал ушул бөлүмүндө жарака бар, авариялык абалда. Бул бөлмөгө от жагылбагандыктан окуучулар үшүп отурат. Мына биздин окуучулардын ушундай суук жерде чай ичишет, ал жакта от жагылса, бул жакта от жагылбайт. Ушинтип чай ичип бүткөнгө чейин шашылышат, себеби муздашат, колдору үшүйт, кружкаларына колдорун жылытып иче беришет. Чайларын ичип ушул жерде, анан бул жер өтө кооптуу. Караса мына жерде жарака кеткен. Биз ушу чай ичип бүткөнчө бизде шашылабыз. Эртең чай ичип чыккыла дейбиз. Бул жарака бизден ошол жер титирөөдөн пайда болгон. Ушинтип муздак жерде чай ичүү өтө кыйын. Абдымитал Омунов күндөлүк айылынын тургуну. Ал 10 февраль күнү мектеп эле эмес, анын ажатканасы дагы кейиштүү абалда экенин айтып, Facebook баракчасына жарыялаган. Маселе социалдык түйүндө катуу талкууга алынгандыктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түнү менен башка ажаткана курушкан. Бирок Абдымитал мырза муну да сапаттуу курбаптыр деп нааразы. Мен учурдан пайдаланып, ошол социалдык тармактын колдонуучуларга дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Себеби
биздин эл ошончолук мындай реакция жасабаганда бул иштер дагы болбойт эле да. Мен ошол туалеттин абалын көргөндөн кийин 10 февраль күнү Facebook'ка жүктөгөн убактан баштап ошол элдердин арасында аткаминерлерге болгон тескери пикирлерден улам алар реакция кылды, келип туалетти жаңылап кеткенге аракет кылышты. Бирок сиздер көрүп болуп тургандай, мына туалет менин боюман дагы бир аз төмөн болуп турат. Мен боюм өзү негизи 1.70 да. Анан бул туалет негизинен кыштын күнү казылды. Бул канчалык тереңдикте казылды, анысын дагы азырынча биз эми ченеп көргөн жокпуз. Күндөлүк айылынын тургундарынын айтымында 2016-жылы мамлекет тарабынан мектепти оңдоп түзөөгө каражат бөлүнгөн. Бирок тилекке каршы мектепте көзгө көрүнөрлүк эч нерсе жасалбаганын айтып, жашоочулар нааразы. Мына жергиликтүү элдин айтымына караганда бир 150 миң сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн да. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол 150 миң сомдук каражатка ылайык биздин мектеп мындай жандандырылдыбы же жокпу, өзүңүздөр баа бересиздер. Эми бүгүнкү күндө окуучулардын башка бир көйгөйлөрүн айта турган болсок, ошол эле класстын ичиндеги эски акыбал ремонттолсо делечи, биз жанагы окуучулардын көргөзмө куралдарынан тартып музыкалык аспаптар болуш керек. Ал эми Керметоо айыл өкмөтүнүн башчысы 150 миң акча каражаты бөлүнгөнүн четке кагууда. Канча каражат бөлүнгөнүн так айта албай, 40 миңдин тегерегинде акча ажыратылып, аны балдар окуп жаткан каанага жумшаганбыз дейт. Жок, андай эмес. Баягы 42 миң ошончо эле бөлүнгөн. 42 миң бекен ошончо бөлүнүп, жакшы эсеп атам. Эле 42 миң 43 миң сом эле акча бөлүнүп, ошол айнек, дерезе, пол, потолок камер бир класс ремонт болгон да. Ажаткана маселеси бул качан эч ким деле мындай айткан эмес, жакшы эле болуп турат деген. Анан чындыгында ичине кирип көргөн эмесмин. Күндөлүк айылы Араван районуна караганы менен Папан айылынын аркы башында жайгашкан. Шаардан 60 чакырым алыс. Элетте тургундардын ден соолугуна кам көрүүчү ФАП дагы жок. Сыркоологондо алыс жолду басып шаарга келишет. Аталган айылда 20га жакын кожолук, 100гө чукул жашоочу бар. Ошто жетиген мектеп лицейи коопсуз мектеп болуп түзөлүүдө. Казак президенти тарабынан каржыланып, салынган 500 окуучуга ылайыкталган мектепте учурда санариптештирүү системасы жүрүп электрондошуп жатат. Бардык класстарда интерактивдүү доскалар орнотулган. Мектеп толук коопсуз мектеп болууга камынып жатат. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Мектепте музыка ойноп, ар бир сабактын бүткөнү коңгуроо комуз көсү менен жаңырып турат. Бул Ош шаарындагы жетиген мектеп лицейи. Президент 2019-жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялаган. Мунун алкагында өлкө аймагында жаңы технологияларды колдонуу иштери башталды. Шаардагы жетиген мектеби да артта калбай, коопсуз мектеп системасын түзүүдө. Ошон үчүн баягы мектепти толугу менен санариптештирүү, электрондоштуруу, анан бир заманбап учурдун талабына ылайык мектеп уюштуруу максатында жасап атабыз. Бул долбоор ата-энелердин жардамы менен ишке ашты. Бул жерде бардык сабактар көзөмөлдөлүп турат. Анткени баягы коопсуз мектеп катары баланын кандай билим алып аткандыгы, мугалимдин канчалык сабак берип аткандыгы, анан балдардын класстагы коопсуздугу, мына ушуларды баягы көзөмөлгө алуу максатында уюштурулду. Мектепке быйыл жалпы 36 видео камера алынган. Ар бир бөлмөдө камера менен микрофон жана үн жазуучу аппарат орнотулган. Мугалим класста сабак өтүп, окуучунун жооп бергенин сырттагы бөлмөдөн байкап турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мындан тышкары видеону кайтарып көрүүгө ылайыкталган жазуу сакталат. Бул система алгач мектеп жетекчилиги тарабынан сунушталып, ал ата-энелерге жаккан. Ошондуктан жалпы 260 миң сомду түзгөн долбоордун каражатына ата-энелер демөөрчүлүк кылган. Ар бир бала бейжик менен кирип атат. Ошол сотка менен көзөмөлдөйбүз дагы. Ошол келген окуучу кадимгидей каттоодон өткөн сыяктуу күнүмдүк каттоодон өтөт. Каттоодон өткөн окуучу бул жерге атайын программасы бар. Ошо программада түшөт. Эгерде бала айрым бир себептерден, оорунун себебинен келбей калган болсо, анда ошол келбей калды деп атайын бир кичинекей бир баракчага түшөт. Анан ата-энеге ошол баласы эмне үчүн келбей калды, класс жетекчи тарабынан көзөмөлдөнөт бул. Ата-энелер бул системанын ишке ашышы менен балдарын көзөмөлгө алып, окуусун текшерип, кайсыл сабактан канчалык деңгээлде окуп жооп берип жаткандыгын байкап турат. Коопсуз мектеп долбоору бир гана баланын окуусу үчүн эмес, ден соолугу үчүн да кам көрөт. Тамак аштардын санитардык нормалары да сакталып, азык-түлүктөрдү текшерип туруучу жабдыктар бар. Класстагы бөлмөдөгү ар түрдүү инфекцияларды, бактерияларды
өлтүрүү үчүн колдонулат. Бул аппарат мындайдан ар бир класска жетпесе дагы 7-8 аппарат келген. Бул биздин балдардын жугуштуу оорулардан сактануунун бирден бир жолу. Анан бизде сабакта дайыма интерактивдүү доскалар колдонулган үчүн бул жерде ошол биз видеолорду коебуз. Видеолорду койгондо канчалык деңгээлде нормада коюлат, өтө катуу коюлса дагы бул балдардын угуу органдарын жабыркатат. Ошонун алдын алуу үчүн бул аппаратты коюп коебуз. Казакстан тарабынан каржыланып курулган Жетиген орто мектеби 2016 жылы пайдаланууга берилген. Жалпы 500 окуучуга ылайыкталган билим берүү жайында учурда 760 окуучу билим алат. Тергөөнүн жүрүшүндө Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого чынында 275 миллион доллар кеткендиги аныкталды, деп билдирди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Самидин уулу Сагынбек. Анын айтымында муну эксперттер аныктап чыккан. Келтирилген зыян 111 миллион долларды түзгөн. Белгилей кетсек, жогорку кеңеште 14 февралда Бишкек жебиндеги авариянын себептерин изилдөө жана Бишкек жебин калыбына келтирүү үчүн алынган 386 миллион доллар өлчөмүндөгү насыянын пайдаланылышын териштирилүүдө. Белгилей кетсек, жогорку кеңеште 14 февралда Бишкек жебиндеги авариянын себептерин изилдөө жана Бишкек жебин калыбына келтирүү үчүн алынган 386 миллион доллар өлчөмүндөгү насыянын пайдаланылышын териштирүү боюнча маалымат угулду. Бишкек жебинде 2018 жылдын январында болгон авариянын жана оңдоп түзөөгө кеткен каражаттын чоо жайын депутаттык комиссия иликтеген. Анда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрүлдү. Документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлгөн. 1000 доллар бер, жериң мыйзамдуу болот. Болбосо кызыл китебиң жараксыз. Мындай пикирди Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн кызматкери айткандыгын жергиликтүү тургун айтып чыкты. Аймак жашоочусу Нурзат Жумабаев 6 сотук жерди тизмеге туруп алган. Жердин кызыл китеби бар, бирок арадан жылдар өтүп, айыл өкмөттүн кызматкеринин сураган акчасын бербеген соң, үлүшкө берилген жерлер айыл өкмөт балансына өтүп калган. Төлөкөн айыл өкмөтүндөгү жер чырынан улам айыл өкмөт башчысы убактылуу жумуштан четтетилген. Убагында жер алып, бирок кийин кайра аны айыл өкмөткө тартырып жибергендер 13 февраль күнү маалымат жыйынга чогулду. Учурда айыл өкмөттүн башчысынын милдетин аткаруучу бардык маселени сот гана чече тургандыгын айтууда. Улан Айтматов Кара Суу районуна караштуу Төлөкөн айылында жашайт. Үй бүлө күтүп ата-энесинен бөлүнүп батирде жашап келет. Ал жер алуу үчүн бир канча жыл мурун кезекке туруп 2006 жылы Төлөкөн айыл өкмөтү тарабынан жерге муктаждыгы аныкталып, атасы экөөнө жанаша 5,5 сотуктан 2 чек берилген. Жердин кызыл китебинде алып, үй салуу үчүн пайдубалын курганда, ал ээ болгон жердин ээси чыгып 2 кабат там салган. 6 жылдан бери соттошуп, бир жыйынтык чыга элек. Бул жер Төлөкөн айылынын туруктуу тургундар эмес, башка эле бир жарандар. Бири жалбат, бири чүй. Экөөнө жасалма токтом чыгып, сатып жиберишкен. Ошол убактан бери сот органдарына кайрылбаган жерим калбады. Азыркы учурда мына ошо кийинки чыккан, мыйзамсыз чыккан 188 токтом менен кийинки сатып алган адамдар үй салып коюшту, 2 кабаттуу. Ошол убактан бери соттошуп келебиз. Сот бир тараптуу бир чечим чыгарып бербей атат. Төлөкөн айылында Улан Айтматов сыяктуу жерге ээ болуп, бирок үй сала албай соттошуп жүргөндөр көп. Алардын бири Нурзат Жумабаев. Ал 11 тууган. Баарында үй салууга жери жок болгондуктан каттоого туруп, айыл өкмөт тарабынан 2006 жылы 8 бир тууганга 8 чек алууга мүмкүн экендиги айтылып, 6 сотуктан жер бөлүнгөн. Кызыл китебинде көтөрүп жүрөт. Мурунку айыл өкмөттүн токтомун 10 жылдан кийин кайра жараксыз деп таап, өткөн жылы жерди кайра айыл өкмөт карамагына сот чечими менен өткөргөн. Бул чектер ошо 2006 жылы берилген токтомдорду бүт бардыгы мыйзамсыз берилген деп Арапбаев токтом, Арапбаев Карим деген ар бир немеге чекке 1000 доллардан сураганда, ошону бербей койгон себептен токтомдордун бүт бардыгын жокко сот аркылуу жокко чыгартат. Эгер 1000 доллардан берсек, ошол бардыгы мыйзамдуу болмок да. Биз аны бербей коюп, ошол себептен мына алган 2006 алган токтомдор бүт бардыгы жараксыз болду. Соттун чечими боюнча. Төлөкөн айыл өкмөтүндө жер бөлүштүрүүдө мыйзамсыз, жемкорлук иштер көп болгондугун айткан айыл жашоочулары кызыл китеби бар өз жерлеринен да кооптонуп калышкан. Төлөкөн айыл өкмөтү тарабынан бул мен турган жерден 15 адамга 6 сотуктан жер бөлүнүп берилген. Бирок азыркы учурда үлүшкө берилген чектердин бардыгы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн балансына өткөн. Элдер болсо момунтип үйлөрдү салып алышкан. Бул үйлөрдүн бардыгы азырынча жараксыз бойдон.
Айыл өкмөт кызматкерлерине мурда кийин келген айыл өкмөттөргө сотторго нааразы болуп, бүгүн айылдын жашоочулары атайын маалымат жыйыны уюштурду. Алар Төлөйкөн айыл өкмөтүндө гектарлаган кайракы жер менчиктештирилип, айылдагы бүлүшкө берилген жерлерди да жокко чыгарып, кайрадан экинчи тараптарга сатылышына каршы пикирде. Жашоочулар мындай башаламандыкты токтотсун деп талап кылып, ишти караган соттор да туура чечим чыгарбай жаткандыгына нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдоду. Мен мисалы үчүн балдарыма жер ала албай атам. Барсам ар түрдүү нерсе. Мага бирөө мурда айыл башчы болуп шайланган бир бала бар эле. Калдар деген бала. 150 миң акча бересиз. Болбосо эч качан алам деп ора болбоң деп күлгөн. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден сураңызчы, бул текшерип ошо адамдар жөнөтүпсүз. Ушул убакка чейин эч кандай тыянак жок. Мисалы үчүн фактылар боюнча ошол мыйзам түрүндө гана элдин көйгөйүн чечип берсин, мисалы үчүн. Ошол ким туура эмес алынган жерлерди ошо керектүү адамдарга бериш керек. Элдин маселесинен соң Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучусу Хатам Сулайманов менен байланыштык. Ал алгач элдин арыз муңунун негизин билүү үчүн маалымат жыйынга келип, көрүнбөй кетти. Кийин маалымат берүүдөн тайсалдап, иши көптүгүн айтып, убакытты создуктурду. Ал убагында элге жер бөлүштүрүүдө айыл өкмөттө катчы болуп иштеп жүргөн. Бул маселеде бир гана ошол учурдагы айыл өкмөт жооп берерин айтып, өзүнүн тиешеси жоктугун айтып түшүндүрдү. Эми сатылып атканын өзү билет да, жеке менчигин ошондо сиздин кызматыңыз эмне болгон дейм да, ошондо. Мындайда токтом айыл өкмөт башчы тарабынан чыгарылат. Айыл өкмөт башчы тарабынан чыгарылат. Токтомду бергенде эч качан да башка адамдын тургунду токтомун экинчи тургунга берип койбойт да. Сөзсүз өзүнө берилет токтом. Сиздин кызматыңыз эмне болгон дейм ошондо. Мен жооп кач катары иш кагаздарын карайт элем. Жер боюнча комиссия өзү түзүлгөн жер комиссия бар. Бул комиссиянын өзүнүн катчысы бар. И өзүнүн төрагасы бар. Өзүнүн мүчөлөрү бар. Ошолар жооп берет, ошолар сунушту берген. Учурдагы айыл өкмөттүн милдетин аткаруучу Хатам Сулайманов 2018-жылдын 1-ноябрь айынан тарта иштей баштаган. Буга чейин айыл өкмөттү Алмаз Абдукаримов башкарып келген. Ал экинчи ирет 2018-жылы айыл өкмөт болуп шайлангандан кийин жер сатууга байланыштуу чырдын арты менен жумуштан убактылуу четтетилген. 30 миң жашоочусу бар Төлөйкөн айыл өкмөтүндө жер сатууга байланыштуу чуулган окуялар өткөн жылдан бери токтобой келет. Соттук териштирүү уланууда. Жергиликтүү тургундар болсо жерге байланыштуу коррупциялык көрүнүштөргө качан чек коюлаарын күтүп, адилетти издеп жүрөт. Ал эми учурдагы убактылуу айыл өкмөт башчы айылда 100 гектардан ашык жер бар экендигин айтып, жери жок муктаждарга берилерин кошумчалады. Кыргызстандын экономикасы 2018-жылы кыйла өскөн. Тагыраагы ички дүң продукция 3,5% жогорулап, анын көлөмү 557 миллиард акш долларын түзгөн. Мындай маалымат бүгүн өкмөт үйүндө премьер-министрдин катышуусунда өткөн отурумунда белгилүү болду. Бул каражаттар эмнеге сарпталды? Элдин турмушунда ошондой өсүш байкалдыбы? Кийинки тасмада. Былтыр Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү макроэкономикалык туруктуулукту кармап турууга болгон күч аракетин жумшады. Муну дүйнөлүк абройлуу экономикалык институттарда баса белгилеген. Агалай Кыргызстан экономикасы 2018-жылы кыйла өскөнүн, тагыраагы ички дүң продукция 3,5% жогорулап, анын көлөмү 557 миллиард акш долларын түзгөнү белгилүү болду. Ага жараша элге 5,6 миллиард сом жеңилдетилген насыялар берилген. В прошедшем году экономический рост был обеспечен всеми секторами экономики. Былтыр экономиканын 7 секторунда өсүш болду. Айыл чарбасында 2,7, курулушта 7,8, тейлөө тармагында 2,1% болсо, эң кубандырганы өндүрүштүн 5,5%га жогорулаганы болду. Мындай динамикалуу өсүшкө өлкөдөгү саясий социалдык туруктуулук жана ишкерлигин жаңы баштагандарга бир канча мөөнөткө чейин текшерүү менен салык салбай туруу себеп болду. Политическая стабильность в стране и создание благоприятных условий для ведения бизнеса через сокращение проверок. Мындай экономикалык өсүшкө таасир берген маанилүү факторлордун дагы бири Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду берген насый акчалар. Агалайык былтыр республика боюнча аталган фонд аркылуу 705 долбоор каржыланган. Тилекке каршы төмөнкү пайыз менен узак мөөнөткө берилген акчаны айрым аймактар пайдалана албай жаткан үчүн премьер-министр облус жетекчилерин сынга алды. Эми карасаңыздар, Чүйдө 170 проект. Таласта 19 проект. Талас Чүйдөнүнө 110 эсе кичинекейби. Жалал Абад 82%. Жалал Абад менен Чүйдүн 82 проект. Аз. Ош мынакей 166. Ош менен Чүйдүн потенциалы экөө эки башка, бирок көрүнөрү кандай болот. Нарын 7 проект.
Аманбай Кайбович. Жети проект. Бізде қанша ақша қолданылмай айтабыз азыр, пайдаланылбай. Айтып қоясыз ба? Бізде бош ақша 200 миллиондан ашық бар. 200 миллиондан ашық ақша тұрады? Доллар. 200 миллион доллар ақша тұрады. Нарын обласы 7 проект алады. Баткен 18. Бұл емден түсіндіреді, біз іштеген жоқпыз анда. Отыра беріңіз. Аманбай Кайбович. Абиш Алибаевич. Бұл абдан тура емес. Біз қанша ақша атабыз? Қаражат тұрады, арзан қаражат тұрады, ұзақ мөөнөткө қаражаттар тұрады. Иштешіңер керек. Өкмөт мүчөлөрү берген отчетко ылайык былтыр республикалык бюджеттин эсебинен 156 социалдык объекти курулган. Анын 49 мектеп болуп саналып, жалпысынан 1961 объекти ишке кирген. 246 жаңы ишкана ачылып, 6,5 миңге чукул жумуш орду түзүлгөн. Узундугу 250 чакырым жолго бетон, асфальт төшөлгөн. Мындан сырткары элдин 69% таза суу менен камсыз болгон. Үй бүлөлүк дарыгерлерге, үй бүлөлүк медайымдарга, фельдшерлерге 2018 жылдын 1-октябрдан тартып эмгек акысы жогорулады. 2018 жылдын 1-июлунан социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйдү. Пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланды. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Мыйзамга ылайык жөлөк пул чектөөдө жана үй бүлөлүк кирешеден пенсиянын бардык түрлөрү алынып салынды. Бала төрөлгөндө бир жолу берилүүчү жөлөк пул балага сүйүүчү бериле баштады. 18 жылдын 1-июлунан тартып ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген кээ бир топторго социалдык жөлөк пулдун өлчөмү жогорулады. Маданият системасынын кызматкерлерине эмгек акысы 80%га көтөрүлдү. Өкмөт башчы ошондой эле жазгы талаа иштерине жакын күйүүчү майдын баасын кымбаттатпагыла деп тапшырма берди. Чыныгы баасын чыгарыш керек. Эгерде болбосо салык кызматы дагы теңиз түспөкчү. Карагыла, мисалы үчүн 10 сом айырма менен саткандай болсо туура эмес болуп калат. Биз жазгы талаа жумуштарыбыз бар. 50 болсо жанагындай социалдык жактан кое турган маселелери бар. Ошон үчүн монополияга каршы күрөшүү кызматы, салык кызматы сиз баш болуп ошону көрүшүңүздөр керек. Бизге азыр маалымат берип атышат. Бияка келгенде чыгымын кошкондо, салыктарды төлөгөндө кирешесин кошкондон кийинки баа арзан болуш керек деп атабыз. Ушуга тез арада өзүңөрдүн чечимиңерди, сунушуңарды бербесеңиздер туура эмес болот да. Былтыркы жыл адистердин айтымында кыйла жемиштүү болду. Айрыкча аймактарга көбүрөөк көңүл бурулуп, санариптештирүү жакшырды. Маселен, Элет жеринде 17 калкты тейлөө борбору ачылып, калктын мамлекеттик кызматтарды пайдаланышына жеңилдиктер каралды. Мындан сырткары өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 10 жылдан бери ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорунун күчүнө киргенин былтыркы жылдын негизги жетишкендиги катары белгиледи. Ал эми азыр сиздер бул жуманын урунтуу окуялары менен таанышып алыңыздар. 11 февраль. Бул күнү Ош шаарында катталган кырсыкта маршруттун жүргүнчү окуучусу айнектен ыргып кеткен. Кырсык Масалиев жана Кара Суу көчөсүнүн кесилишинде катталган. Кыргызстанга Россия, Кытай, Индия лидерлери келет. 11 февралда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министрин кабыл алды. Министр расмий сапарларга даярдык туурасында маалымат берди. Финансылык сабаттуулук кербени деген аталышта семинар өттү. Жыйындын максаты элдин финансы сабаттуулугун жогорулатууга багытталды. 12 февраль. Жаңы конуштагы турак үйдө өрт чыгып 3 наристе түтүнгө ууланды. Талкуу жараткан мектептин ажатканасы түнү менен жаңысына алмаштырылды. Араван районунун алыскы күндөлүк мектебинде болгону 12 окуучу бар. Коопсуз шаар долбоору ишке кирди. Борбор каланын каттамдары катарга тизилип, башка тилкеге чыкпай калышты. 13 февраль. Колунда кызыл китеби бар. Бирок жер үлүшүн тарттырып жиберген Төлөлкөн айыл өкмөтүнүн тургундары жер маселеси менен маалымат жыйын өткөрүштү. Коопсуз шаар долбоору иштей баштаган 1 сутканын ичинде эле 878 миң сомдук эреже бузуу катталды. Ош шаардык төрөт үйүнүн палаталарын оңдоп түзөөгө жергиликтүү бийлик жардам берет. Шаар мэри Талайбек Сарбашев шаардык төрөт үйүнүн абалы менен таанышты. Американын мамлекеттик карызы рекордтук чекке жетти. Каржы министрлигинин маалыматына караганда карыздын көлөмү 22 триллион долларга чамалагандыгы белгилүү болду.
14 февраль Ош шаарындагы оюн зоок мекемелери жайгашкан имаратта өрт чыкты. Өрттү куткаруучулар убагында чектөөгө алып калышты. Бул күнү өлкө башчысы билим берүү министрин кабыл алды. Анда билим берүү тармагындагы көйгөйлөр, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси талкууланды. Ирандагы теракттык чабуулдан 41 адам каза тапкан. Жангешти аскер адамдары бара жаткан унаага кол салган. 15 февраль УКМКнын мурдагы башчысын абактан бошотуу сунушу канааттандырылган жок. Ага Султаналиевдин абактагы эреже бузгандыгы себеп болду. 15 февралда өкмөттүн отуруму өтүп чиновникке сөгүш берилди. Билим берүү министри китептерди басып чыгарууда кетирилген каталар боюнча сөгүш алды. Ауганстанда совет аскерлеринин чыгарылгандыгынын 30 жылдыгы жерлерде белгиленди. Гаитиде өлкө башчысынын отставкасын талап кылган митингдер токтой элек. Башаламандыктар курмандыктар менен коштолууда. Жараткан жерге бизге тынчтык. Элибизге бакубат жашоо насип этсин. Сиздер апта маалыматтык программасын көрдүңүздөр. Студияда мен Адылак Жулулу болдум. Саламатта, ар дайым аман туруңуздар.